Ушунта берсек, бул айылга инвесторлор келеби мына нагыда? Айтсаң келеби. Мындай жол мененчи, мындай жол менен инвестор келбей эле койсунчу бизге. Бул инвестиция эмес. Бул деген варварская. Жок, варварская. Туксаңыз мени. Бул деген индин байлыгыбызды казып, аны сатып оокат кылып атасыз. Кайдагы инвестиция сиздики бул? Кайдагы шаталар ошол ар бир немесин бөлүп ошондой кылып бергиле деп берди. Булар эмне? Айдарасын койбогула. 1 миллион, 2 миллион доллар. Айдарасын Алып койбогула. иштеткилемесе силер. Кереги жок мага. Айлык Иштетпейм мен кереги жок. качан берип туруш ошол? Кайсы быйыл эле быйыл эле берди. Жок, быйыл мындай мыйзамды карап чечтиңер беле комиссия же кандай? 20 гектар жер берилбесе, мына бизде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү айтып атат, 10 сотуктан берилиш керек деп атат. 10 сотуктан берилиш ал мындай мааниде чечилген, Азамат Кырдыбаевич. Бул жергиликтүү эл мисалы үчүн үй курат, кичине шагыл алат да. Ошого жергиликтүү адамдар ошол 10 сотуктан болсо дагы алганга мүмкүнчүлүк берели деп жергиликтүү адамдарга гана берилген ал. Андай чоң дробилкалар 10 сотик ал 2 күндө эле казып коет анычы. Буларга эмне ошо 20 гектар бергенге ошо мүмкүнчүлүк бар экенби мыйзамда? Жок да. Жок кандай. 3 жылга алып ашканда с продлением срока деп. Жок, эч кандай. Продление сроктагы ал жерде МЧС комиссиясы бар. Ошондон согласиядан өткөндөн кийин гана продлениега берилиш керек. А так продление. Кыскасы эме да Азамат Кырдыбаев. Модробилка кандай мыйзамсыз болсо үчөтөң ылдыйкы да ошондой. Бардыгын документтери ошондой да. Бирөөнө да уруксат берилген. Полностью ошондой. Анан булар ортого тааныш салып эле депутаттардын колдоосу кимдерди салып атат? Ушул жерден айтыңдар. Кимдерди? Аким мырза сиз барсыз. Муну бир тууганда тиешелүү биякта бар. Ким тиешелүү? Мен көрсөтүп бере алам. Мен бир туган бул жерде Кыянаттык менен кызматтарына пайдаланып атышат. Бизде бардык видеолор бар, келип ушул жерде бүтүрүп жүргөн эмелер. андай эмне жок алган. Азыр кайсы жерде Видео, фото бүт материалдар бар. казып аткан иштери бар ошол жакта. Жок, азыр Ылдыйкы жак иштеп атат. Иә. Токтотконго укмаса. Міне сайдың нугунда. Шагылды бир жерден алсаң, бул целый система да. Уже ал жерде толтуруш үчүн ушу жогору жагында канча аралык болсо ушул жерде. Сиздер буга чейин мындай көйгөйдү көтөрдүңөрбү? Мына булар техникасын коюп алыпты. Ушул иш аракеттерин бул 1-2 берилген. 10 күндө болбойт да бул. Бүт запрет коюлган. Жергиликтүү мына биздин милиция кызматкерлери буларга бердиңерби? Бар. Эмне болгон? Эмнеге сиздер жол берип атасыздар? бака. Күчтүү эле бул жакта. Айтканбыз Бакытбай Кесикке билесизби? Рес ким? Рес кана? Мирлан келсеңиз. Светин дагы кошобузду күйгүзүп. Кайсыл эме менен питаец? Биякта эрик 100 кийгизда. Сиздер коштуруп койдуңар беле Светин? Госинспекция нарядтык учение жазып берет. Ошол негизинде биз 5 күндүн ичинде кошконго милдеттүүбүз. Служба энергетики. Олар мына кетип атабы? Монун баары ылдый кетип атат. Азамат Кырдыбаев мондай да. Могу бияка негизи жарга дробилка салган болбойт да. Могу канчалык вибрация болгондой могу жолдун баары уруп атат. Ылдыйкы жакта. Ал жакта айылда жол бар да? Могу жол бар да. Могу эметип турбайсың, болуп турбайсың. Моюнда подстанция бар мынжендечи. Ошо түйүндө подстанция бар. Бул жана Кочкор, Токмок жолу салынган чоң жол. Мындай кеп болуп тур да. Башында апрель айында келгенде биякта дагы мен актив эмесмин айтып коеюн сразу. Мен биринчи жолу сиздерди таанып, биринчи жолу Айлыкбекти таанып атам, биринчи жолу айыл башчыны таанып атам, спикер биринчи жолу таанып атам ушул ишин. Ким спикер? Аркасында. Бул жерде бабы жок, бул жерде дагы эле билген. Активисттер бар болчу бияктачы. Активисттердин баарында тең иш а жактагы эмелерин туура эмес иштер болгонбу, ошолордун баштан казып, аларды сүйлөп туруп койгон. Түшүндүм. Мен До сих пор азыр мен бүгүн дагы. Азыр ылдый жактагыларга барайлы. Барып туруп анан бир жерден чогулабыз, ошол жерде мен айтам өзүм оюмду. Жүргүлө. Чыгышты да. Анан эсче личный приемга, пожалуйста. Да, айтыңыз. Сиз кимсиз? Бияктын ээси. Каяктын представители? Могул эмененби? Мен мындай да, жөнөкөй вопрос, элдин баары турат. Булар 4 кишиге жалып чыгып кетип турат бар. Эми ушинте ушунта берсек, бул айылга инвесторлор келеби мына нагыда? Айтсаңыз, мына допустим, азыр кирпич заводко келеби. Мындай кылайлычы. Мындай жол мененчи. Мындай жол менен инвестор келбей эле койсунчу бизге. Бул инвестиция эмес. Бул деген варварская. Жок, варварская. Туксаңыз мени. Бул деген инвестиция эмес. Сизде инвестиция деген бул кошуп аткан салым. Сиздер биздин
байлыгыбызды казып, аны сатып оокат кылып атабыз. Кайдагы инвестиция сиздики бул? Кайдагы инвестиция? Айлык өтөнү түшөт да. Эмнеси түшөт? Допустим, ар бир айлык өтөт. Биз деген мындай да, биз деген түшкөндөн кийин биз салмактайбыз. Түшкөнүн, анан кийин ошонун вредин карайбыз. Азыр я вижу, вреда больше, чем пользы. Вреда больше, чем пользы. Иштейлеп. Ну, допустим, кирпич завод түшүндүм, макул. Кудай сактаптыр. Иштебегени жакшы. Иштеп туруп анан эртең биз ошол кооптоп алган. Мындай мыйзам баарына бирдей. Бизде Жалал Абадта дагы, мына Ошто дагы ушундай дарыялардын жээктеринде айрым ишкерлер салып алган. Анын баарын токтотуп келатабыз. Аларды токтотуп, силерге жол берип койсок, анда кандай болуп калат? Аларга башка жол, силерге башка жол болуп калат. Болбойт андай. МВД. Азыр могу подрядчиктерге баарын айтып койгонмун, азыр ПГСте иштетип аткандарга. Бүгүнкү күндөн баштап бүт баарын иштин баарын токтоткула, иштебейле. Эч кимди бияка киргизбегиле, убакыт бергиле, мөөнөт бергиле, техникасын алып кетсин. Мына бизде эмче сиздер өзүңүздөр жеке жоопкерчиликти сиздер аласыздар. Эгерде эртең ушул жерде жумуш аткарылып, дарыянын нугу бурулуп, нугу туура эмес иретте бурулуп, моменттер болсо, русло если мы изменим, ошондо болсо сиздер жооп берип каласыздар да. Ошону болтурбоо максатында азыртадан өзүңүздөр кайрылыңыздар. Мына укук коргоо органдары турат, ошолорго өздөрүңөрдүн корутундуңарды толук кандуу бергиле. Кандай болуп калат, кандай кооптуу маселелер болуп калат. Ошонун баарынын негизинде биз чечим кабыл алайлы. Бизде Жанда мен комиссия түзүп чыгарам. Комиссия түзүп чыгаргыла, бирок ал комиссияга чейин иштин баары токтош керек. Иш жүргүзмөй жок. Азыр эле мына ким азыр жанагы хронологиясын баарын изилдейбиз. Мына берде мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин жетекчилиги менен чогуу азыр материалдарды өткөзүп беребиз. Алар бүт баарын иликтейт. Эмненин негизинде, эмнеге 10 соттон берилсе, эмнеге 20 гектар берилип кеткен, эмнеге жөн эле жер тилкелерди 10 сотко алып туруп 1 гектарга освоение кылып атат. Ошол маселелердин баарын азыр биз карайбыз да, ошого юридикалык баа беребиз. Түшүндүңүздөрбү, урматтуу Руслан мырза? Бул мыйзам менен турабы? Мыйзамдуу болуп, булардыкы полностью пакет документтер бүтүрүштү булар. Жолдош Аким, бизде да керектүү документтер бар да. Кандай мыйзамдуу, кандай мыйзамсыз биринчиден. Экинчиден сиз айтып атасыз жак деген практика түрдө мындай убактылуу иштеп атат депчи. Мен айлык жок, ушинтип айтып турабы? Мен айлык келгенде айлык менен бетиме айткам. Нурадил деген, эгерде 1 нарушение, 2 нарушение, 3 нарушение болсун, жаап салабыз депчи. А биякта деген толтура нарушение болуп атат. Өздөрүнчө билип, жолдун жээгин казып суу алып барабыз деп, аны кайра көмдүрттү. Азамат айыл башчысы бар, ага жолуксам, бул Аристики, өкмөттүкү, колуңардан бокта келбейт, Ташиевтики деп ушинтип бар нерсени айтып баштады. Мына өзүм келип айтып атам. Булардын уруксат кагаздары полностью документ, упаковка, пакет документов турат. Барып көрсөңүздөр да болот. Азыр мына неменикин, МЧСтикин полностью бөлүп берип атышат. Уруксат кагаздары жок. ЧСтен полностью запрет болчу. Акимге айтсам, бир жума иштеп атышат. Буларды техникасын текшерип атышат. текшерип атабыз, испытание кылалы деди. Беришкен мага 1,5 айдан бери иштеп, Реализацияга бизге ташып сатылат. Биз мыйзамдарды эми мондайынан бурулуп эле өтпөй эле урган экен да. Так мыйзамсыз болуп калган экен. Анан ушул жергиликтүү биздин бийлик ушуга жол берип атсак кандай? Булар айтат да, жергиликтүү бийлик алсыз экен депчи. Шаевтики да айтты. Ошентип айта беришет да. Анан ошентип жогорку бийликке да ушундай имиджине дагы эме болуп калып атат да. Ошон үчүн биз деген мындайга жол бербеш турабыз. Кооптуу маселе болуп калса, эгер мыякта нук бурулуп кетсе, дарыянын нугу бурулуп кетсе, могу ылдый жактагы айылдын баарын каптап кетиши мүмкүн да, туурабы? Сарайлар бар бул. Целый токмокто каптайт. Ошон үчүн мына бүгүн мына ички иштер министрлигинин өкүлдөрү сиздер бияктасыздарбы? Бул жака бир да киши келип басып барбаш керек. Мына бүттү бөгөт койгула бүгүнтөн баштап. Предписанияларды силер бергиле. Сиздер ишти баштагыла. Азыр коргоо органдарына бере турган материалдардын баарын беребиз. И ошо менен биякты токтотобуз. Сиз азыр комиссия карап чыгат. Кошумча комиссия түзүңүз. Бул жакты изилдеңиз. Кайсыл жагы уже бузулуп калган, кайсыл жагын оңдой турган иштери болсо, ошолорду оңдой турган иштерди азыртадан жүргүзө баштагыла. Анткени мен байкап атам, мына уже жээктери, могу чет жактары, могу жолго жакындап баштаган жактары урап атат. Жазында суу көйгөнгө чейин ошо иштерди кылдык. Туура.